على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever. Ушул жылдын 28 ноябрында Казакстандын Чимкент шаарында Азирети Аппак Кожага арналган илимий практикалык конференция болуп өттү. Ошол эле күнү Аппак Кожа Ишандын белгилүү урпактарынын бири Хазирети Курбанали Ахмет Эшенге Борбор Азиядагы Саидтер уюму тарабынан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын таза кандуу урпагы деген документ берилди. Аны уюмдун расмий өкүлү Абдусалим Амираев тапшырды. Биздин улуу урматтуу өзүбүздүн Хазирети агатайыбызга биздин төрагамыз Центральный Азия боюнча төрагамыз Хазирети Амирсат Саид Умар өз басында туруп, иликтеп, далилдеп биздин агатайыбызды пайгамбарыбыздын акылбайтыны, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авлетинен Saidlerden ekeni çıkan şu buna Ali Şaraf, Said, Ahmetov, Kurbanali, Mağdum Azam Hoca, Ali Hüseyin, Ali Şaraf. Ali Hüseyin degen bu biz Talini Hüseyin, Hasan Hüseyin soğuşaktan geliriz. Kutlu olsun. Toğlan. Azim bariflerimize bir koşuşumuz. Doğru. Sizler huzurunuzda geldi. Bugünkü toylarımız, bugünkü malumlardan giyinlerden verip oturan bir rahmet Allah razı olsun. Rahmet. Siz ardayım o Saidlerden ülgüsü, ulu, hurmatlı, ulusu, solusu, Hazreti özümüzün agatayımız bol, aman esen cümleten Allah'ın nasip olsun. Densallığı sağ olsun, olsun da jakсы kişilerle birlikte arması, birlesi, birge çok ardayım cümlesinde Allah'ın nasip olsun. Allah. Белгилей кетсе, Хазирети Курбанали Казакстандын абройлуу диний ишмерлеринин бири. Ал эл арасында ислам баалуулуктарынын белгилүү жарчысы болуп, өлкөнүн руханий жашоосуна зор салым кошуп келет. Айта кетсек, буга чейин Борбор Азиядагы Саидтер уюму тарабынан Азирети Аппак Кожанын Кыргызстанда, Өзбекстанда жана Казакстанда жашап жаткан бир топ урпактарына ушундай эле документтер берилген. Азирети Аппак Кожа Ешан пайгамбарыбыздын үй бүлө мүчөсү. Тарыхый маалыматтар боюнча Аппак Кожа толук аты Хидаятулла Аффак Кожа ибн Хожа Мухаммад Юсуф 1626 жылы төрөлүп, 1693-94 жылдары дүйнөдөн өткөн. Ал 17 кылымдагы Чыгыш Түркистандын диний жана саясий ишмери болгон. Азирети Аппак Кожанын күмбөзү Кытайдын Кашкар шаарында жайгашкан. Ал Шинжандагы ислам архитектурасынын эң мыкты үлгүлөрүнүн бири болуп саналат. على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right.